Биз терини болсо элден жыйнайбыз. Чогултуп, аны кургатып, тустап, даярдап, анан кандайдыр бир чогулгандан кийин аны иштете баштап. Бул өтө кыйын, оор процесс. Ошол эле бир тери сууга чыланып эметип калгандан кийин где-то 50 килограммга барабар болуп калат. Ошону көтөрүп, ыргытып, тигинден бияка ташташ бир топ кыйынчылыкты туудурат. Бизге азыр жаштар келбейт. Өзүңөргө билгендей бир 50-60 жаштагы кишилер иштешет. Алар көнүп калган. Уже ал жашка баргандан кийин кеткиси да келбей калат экен. Заводко көнүп алгандар бар экен. Барабандан чыккандан кийин мунун эт, май, ошону болсо мезрит деп коет, мезрилканы өткөрүп, мезрильный машинадан аны ошону кырып, жана тери өзү эле калат. Жүнүн алабыз ошо мезрилкадан. Процесстерде химикат колдонобуз. Ар кандай, ар бир процесстин өзүнчө химикаттары болот. Бул тери заводу быйыл 88 жыл болду. Эмне продукция өндүрсө ошол боюнча калыш керек деген биз ой максатта келтирип, анткени деген бул бир кылымдык тарыхы бар заводду өлтүрүп коюшпат эле, кайра жандандыруу кыйын. Биз өндүрүлгөн продукциябыз негизи Казакстанга кетет. Көбүнчөсү Казакстанга кетет. Анан Кыргызстан алат. Анан могу жанакы сүрөтчүлөр алат. Ар кандай сүрөттөрдү тартып, териден ошолор алышат көбүнчөсү. Өзүнчө тери иштеткендер алышат. Жанакы ээр жасагандар терибиз могу бут кийимдин таман жагына кетчү. Продукцияда. Биз өндүргөн булгардан биздин кол өнөрчүлөрүбүз, биздин жанакы бут кийимдерди чыгарган усталарыбыз, ошолор бизди өздөрүн тааныткан аскергенсип, бизди таанытып башка мамлекетке, чет мамлекетке чыгарып, Made in Кыргызстан деген штампы басылып чыгып атканына биз абдан сүйүнүчтөбүз.